выпадает шанс одному из стаи. Все встает на свои места. Я шел и пришел час моего шоу. Поверь, я достучался в эту дверь. Я знаю, никогда не... Салам Кыргызстан, Кыргызстандан Уханга келиш үчүн абдан көп убакыт кетет. Анткени Ухан шаары Кытайдын түндүк жагында жайгашкан. Шаншуй жана Янзы дарыясынын ортосундагы 10 миллион калкы менен айырмаланган Ухан шаарын жөнүндө биринчи жолу угуп жатсаңыздар, анда экранга жакыныраак келип, биз менен болуңуздар. Айта кетчү нерсе, Ухан шаарынын педагогикалык окуу жайында кыргызстандык студенттер билим алып келе жатышат. Азыр болсо биз алардын так жатаканасынын алдында турабыз. Анда эмесе достор, кеттик. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам, кандайсыздар? Кош келиңиздер, кириңиздер. Жакшы. Урматтуу достор, мынакей Ухан шаарындагы кыргызстандык студенттер тамак жасап жаткан учуру. Саламатсыздарбы кыздар, кандайсыңар? Саламатсызбы. Бүгүн катуу тамак жасап жатасыздар. Нуржан да катуу камыр жүрүп атыптыр. Эмне тамак жасап атасыздар бүгүн? Биз азыр оромо жасап жатабыз. Ошондой эле биз биякта болгон студенттер менен бат-баттан чогулуп, ушинтип тамак жасап турабыз. Ошол. Жакшы. Айтсаңыз Бирмет, Кытайга келгенден бери сиздин жашооңузда кандай өзгөрүүлөр болду? Эми Кытайга келгенден бери жашоого көз караш өзгөрүлдү. Чоңойгонубузду билдик, ата-энебиз жаныбызда жок. Кыйынчылык болгондо ата-энең келип колдобойт. Өзүңө жооп беришиң керек. Ошондуктан да чоңойдук го деп ойлойм. Анан ошо. Жакшы. Анда эмесе сиздердин тамагыңыздар абдан даамдуу болот деген ишеничтемиз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кандайсыздар балдар? Жакшы. Сиздер менен ушундай бир тасмада отуруп тамактанып атканга абдан кубанычтамын. Айтсаңыздар, сиздердин жашооңуздар Кытайда кандай өтүп жатат? Күнүмдүк жашооңуздар кандай? Ошо жөнүндө кеп салсаңыздар. Жашообуз абдан жакшы өтүп жатат. Жатаканабыз бардык шарттары менен. Окуу жактан айта келгенде окуубуз абдан жакшы. Ушу эртең менен эрте кетебиз. Түшкү тамакты түштөнүп алып, ошондон кайра сабакты улантабыз. Кечинде сабагыбыз бүтөөрү менен тамактанып алып, ушу кайра эле сабакка окуганга киришебиз. Кээ бирөө ушу китепканадан окуганды жактырат, кээ бирөөсү ушу жатаканага келип, ушу биз биригип алып, ушу бири-бирибизге жардам берип, ушу сабак окуйбуз. Анда-санда ушундай майрам болуп калганда ушундай ак досторкон жайып, өзүбүздүн улуттук тамактарыбызды жасап, ушу бирге оюн ойноп, ушу ак досторкондун үстүндө отуруп, үйдөгүлөрдү эстеп, жакшы Кыргызстанда жакшы нерселерибизди эстеп. Достор, Кыргызстандын жараны Уланда Ухандын футбол курама командасында ойноп келе жатат. Саламатсызбы Улан? Саламатсызбы Нурсултан. Футболду канча жашыңыздан бери ойноп келе жатасыз? Футболду өзүм кичинекей кезимден бери ойноп келе жатам. Бул көбүнчөсү көчөдө эле ойночубуз. Ушу Уханга келгенден бери биз өзүбүз ушу чет элдик студенттер болуп биригип, бир курама команда куруп, ушул жакта азыр машыгып жаткан кезибиз. Абдан жакшы. Кыргызстанда да футбол ойнодуңуз, Кытайда да ойноп келе жатасыз. Эмне айырмачылыгын байкаладыңыз? Чоң айырма бар деп деле айтканга болбойт. Себептен бул футбол дүйнөлүк оюн болуп эсептелингенден ошон чоң айырма деле жок. Бирок кандай бир биз үчүн бир айырма бар. Себептен Кытай тилин окуп жаткандан кийин биз Кытай тилин жакшы колдонобуз да. Себептен баарыбыз чет элден келип, бири-бирибизди түшүнбөй калабыз кээдечи. Бирөө мисалы ар кандай тилде сүйлөп, ошон үчүн Кытай тилин жакшы көп колдонобуз. Бул биринчи айырмасы. Экинчи айырмасы бул чет элден көбү келгендиктен бул ар ким бирөөнүн тажрыйбасы чоң. Ал бизге акыл насаатын айтып, бул биз үчүн да аябай чоң бир тажрыйба.
Мынакей биз азыр Кытайдын эң белгилүү дарыяларынын бири Янцзы дарыясынын алдында турабыз. Бул жакта кытайлар эс алып сууга да сүзөт экен. Бирок достор, Ысык көлүнүн кереметине эч кандай салыштырууга болбойт. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama, only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorism. Урматтуу достор, Кытайга келген соң сөзсүз түрдө хуого тамагын даамдаш керек. Анткени хуого Кытайдын улуттук тамагы болуп эсептелет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй эле биз бүгүн хуого тамагын даамдоо үчүн келдик. Айта кетчү нерсе, кышында Кытайлар хуогону көп жешет. Анткени хуого тамагы бир гана даамдоо эмес, ден соолукка дагы көптөгөн пайдалары бар. Урматтуу достор, эгерде сиздер мендей стилдүү кийиңиздер келсе, анда Ухандын Бушиңже көчөсүнө келип кийинип кетсеңиздер болот. Күндүзгү Уханьга караганда кечки Ухань мага абдан жагып жатат. Анткени кечинде Ухань ушундай романтикалуу өзгөчө шаарлардын бирине айланат экен. Эгерде сиздер Ухань шаарына келип эс алам десеңиздер, анда бул жака келип саякат кылып кетсеңиздер болот, достор. Бул кол жерди көрүп сиздер мени кайсы бир башка мамлекетке түшүп калды деп ойлоп жатсаңыздар керек, бирок мен дагы эле Ухань шаарындамын. Бул көчө Европа стилинде курулган көчө болуп эсептелет. Бул жакта Германия, Испания, Италия деги эле башка мамлекеттердин архитектурасында курулган көчө. I heard that you settled down, that you found a girl. Урматтуу достор, биз азыр Уханьдын Сымынко көчөсүндө турабыз. Бул жакта Кытайдын өзгөчө буюмдарын, курт кумурскаларын тапсак болот. Өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей биз азыр баканы да даамдап көрөбүз. Шынын айтсам, даамы толуктун этиндей болот экен, абдан даамдуу деп эсептесе болот, достор. If my life was a dream, would you come and sleep beside me? If it's real, how it feels, would you stay right here with me? Fantasies of your love, girl, I'm so glad that I found you. I would dance to the sound of your heartbeat every day. If I could change to Урматтуу достор, Ухань шаары сиздерге жакшы таасир калтырды деген ишенич менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктамакчыбыз. Анда эмесе кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар. I can see you glowing, baby, it's a